Достор, барыңарга салам. Бүгүнкү кабар барын таң калтырган, чемпиондукка өтө абдан чоң фаворит экенин далилдеп койду UFC бул бала. Алдыда бул кабар менен алдыда таанышасыңар. Жакшы каналга катталабыз, ошол гана мага жетиштүү достор. Жана башка кабарлар менен кошумчалабыз. Эң мыкты стоматологияны силерге сунуштайм достор. Эгерде тишиңиз ооруп, көйгөйлөр жаралса, анда бул номерге кайрылгыла. Дороги Москва шаары, метро Бабушкинская, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 1. Барыбыздын ден соолугубуз чын жүрөлү. Кабардын башталышы достор Мухаммед Маккаев аттуу мушкер менен башталат. Бул баланы тааныбагандар болсо, Англия жарандыгын алган. Бирок Англия улутундагы бала эмес, 2 күнүн ичинде эле уже таанымалдыгы дагы да ашып кетти. Америкалык Коди Дерден аттуу мушкерди биринчи эле раундда уруп койгондон соң, келечегин эксперттер чемпион болушуна ишенүүдө негедир. Өзү Мухаммед Маккаев күрөш карате ушул тараптан жакшы машыккан, бирок Коди Дерден дагы барба күрөштө мыкты болчу. Азыркы учурда бул баланын рекорду Мухаммед Маккаевдин рекорду 7-нөр. Эми барган сайын UFC күрөшчүлөр толуда, бул кетиште сонун кетет. Ошону гана айтылам достор. Жана бул жаш мушкер тууралуу эмне сөз айта аласыңар достор? Ушул тууралуу оюңарды сөзсүз түрдө калтырып өткүлө. Дагы башка силерге таанымал Дэн Хукер аттуу мушкерди баарыбыз тааныйбыз достор. Буга чейин Ислам Макач менен саллашкан болчу. Биринчи раундда жеңилген эле, бул учурда дагы кайрадан нокаутка түштү. Арнольд Ален аттуу мушкерден. Эми дагы да рейтингге кыйла аркага кетти. Менимче бул кетиште топтон кыйла эсе аркага чыгып кетет. Ал эми эң өкүнүчтүүсү достор, ар дайым Россия мушкери фаворит болуп, ар дайым жеңип келсе, бунусунда бар эле жеңишти. Мисалы Александр Волков, Тимур Валиев жана Шамил Абдрахимовго келсек, бул мушкер өз жердешинен жеңилди, бирок кантсе да бири утуп кайтышкан жок. Эмкисинде жакшы ийгиликтерди багындырат. Силер менен UFC жаңылыктары менен тааныштырган Асанбеков ТВ каналы. Аман калыңыздар, кийинки роликке чейин.